Өнүгүү жолуна түшкөн кайсы мамлекетте болбосун, анда стабилдүүлүк башкы орунда болгондугу чындык. Анткени менен азыркы учурда биз ошол Кыргызстанда стабилдүүлүктүн, тынчтыктын кадырына жетип атабызбы? Мына ушул суроонун тегерегинде бүгүнкү маанилүү маек көрсөтүүсүндө сөз кылмакчыбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз темабызды стабилдүүлүк баасы чексиз байлык деп атадык. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызга келген коноктор менен алгач сиздерди тааныштырып өтсөм, андан соң биз маегибизди улантсак. Бүгүн бизде студияда конокто коомдук ишмер Медер Үсенов жана ошондой эле акын жазуучу, коомдук ишмер, Жалал Абад облустук жазуучулар союзунун төрайымы Нуркан Койчуманова эжекебиз келип отурат. Саламатсыздарбы? Биздин студияга куш келиптирсиздер. Алгач Медер мырза, сөздү сизден баштасам. Саясий туруктуулуктан мурда, стабилдүүлүккө, башка темага сүңгүп кирердин алдында бүгүнкү эпидемиологиялык абал боюнча сиздин оюңузду билейин деп турам. Себеби дегенде, өзүңүздөргө маалым болгондой, мына акыркы 10 күн ичинде COVID-19 илдетине кабылгандардын саны кескин өсүп кетти да. Бул деген нерсе ушул жарандарыбызда, коомдо негизи адамдардын жоопкерчилиги, кайдыгерлиги ушунчалык деңгээлде байкалып калбадыбы? Кантип ойлойсуз да? Ошол нерсеге ушул кайдыгерлик себеп болбой атабы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул апаат чындап эле мына март айынан баштап бизге ушул карантин, коменданттык сааттар менен коштоп кирип келди. Ошол маалда кандайдыр бир деңгээлде ошо коменданттык сааттын негизинде элибиз аябай бир өзүнүн жакшы сапаттарын көрсөтүп, бир жакшы нерсе менен ушул апааттан бир жакшы ой менен чыгып калдык эле деген ойду айтсам болот да. Андан кийин ошол комендант саат алынды деген күндөн, даже сааттан баштап түнкү саат 12-ни күткөндөй эле болду адамдар. Алды дегенден баштап бири-бири менен жолугушуулар, ошол мындай мамлекеттик органдар койгон талаптарга жооп бербей, өзүбүздүн эле жарандарыбыз ошо кош көңүлдүк, кайдыгерлик менен ушул апааттын мына ошол маалда 20-30 чыкканда бир коркуп кетчү элек да. Азыр мына 200, 250, 300гө таталап кетип атат. Азыр деле ошо кандайдыр бир кайдыгерлик менен тобот болгондой мамиле кылып атабыз да. Ошондуктан мен айтат элем, бул пандемия апаат, бул кандайдыр бир азыр коркунучу дагы эле байкап атат окшойбуз. Ошо кайдыгерликтин айнанчы адамдардын ошол эле мезгилде ошол биздин ушу Минздравды деле айтып кетет элем да, кандайдыр бир деңгээлде жеткизип бир талаптарды коюп, талаптарды жеткизе албай атат да элге. Рахмат. Ошол Нуркан айым мына жогоруда айтып кетти, Медер мырза. Чындыгында демократия жолуна түшкөн Кыргызстанда сөз эркиндигин кандай десем мындай текеберлик менен пайдаланып атканыбызды ана байкалып атат да. Бул кайдыгерлик, өзүнүн ден соолугуна, башкалардын ден соолугуна кооптуулук жаратуу, бул ооруга ишенбөө жагы, туура эмес маалыматтардын таралышы. Бирок кандай болгон күндө дагы адам деген өзүнүн ден соолугуна өзү кам көрүш керек да, туурабы? Мисалы, оору болсо болбосо. Абдан туура. Чындыгында Медер мырза абдан туура айтты. Бул таажылуу вирус деп атабыз, аты жаман илдет деп атабыз. Биринчи учурларда мамлекет тартипти катуу койгондуктанбы, бизде көрсөткүчтөр аз болуп, жыйынтыгы жакшы бере баштады. Карантинден кийин көнгөн кыргыз кайрадан эле той тамашасын жана жакшылык жамандыктан тышкары кафе ресторандарды карасаң бүтүндөй эле чайханадан бир элдер отурат да. Үйлөрдө тойлор боло баштады. Бул кайрадан эле 30-40 болсо да контакт кетип атат да, бири-бири менен байланыш кетип атат. Анан сактанганды Кудайым сактайт дейт. Ар бир пенде билсе жакшы болот эле жакшылык жамандыктын себепкери адам экенин. Бирөөгө жуктуруп койгон ооруну алып келгенден ушу үй бүлөсүн сактоону жогорку орунга коюп, кандайдыр бир ушул оору жөнүндө маалымат жетерлик эле алды элчи. Бирок дагы деле ишенбегендер көп да. Кээ бир саясатчылар муну саясатка айландырып атышат. Көп жерде бул оору жок деген түшүнүк кетип атат. Анан биздин баягы кыргыздын кенебеген кыял жоругу менен өтүшүп кеткен учурда баргандар да көп болуп атат да. Мына өзүбүз эле азыр угуп атпайбызбы? Эки өпкөстөн пневмония болгондо барды деп атабыз. Көпчүлүк азыр барсам коронавирус коюп коет, андан көрө көрүнбөй эле коеюн дегендер болуп атат. Грипп өтүп кетет депчи. Бирок анткени менен бул жайылып кетип атканы өкүнүчтүү да. Рахмат. Медер мырза, ушул жерде мына жогоруда айттыңыз да, саламаттык сактоо министрлиги талапты катуу коюш керек деп,
Сиздин оюңузча кантип коюш керек ошол талаптарды? Мисалы азыркы учурда көпчүлүк айтып атат, ошол статистика менен эле чектелип калып атат. Көбүнесе айтып эле мындай маалымат берет, бирок талап коюу жагы аксап атат деп азыр сиз да айтып атасыз. Кантип башташ керек, кандай кылыш керек? Эң башкысы. Эң башкысы менин оюмда ушул коомчулукка жеткизүү үчүн, элдин аң сезимине, ушуну жүрөгүнө жеткизүү үчүн ошол саламатчылыкты сактоо министрлиги дейбизби, же бир жетекчилик органдары дейбизби, Жергиликтүү бийлик менен кошо. жергиликтүү бийлик менен кошо ар бир ошол жергиликтүү бийликтен ошо жөнөкөй айыл өкмөтүнөн баштап премьерге чейин ушул өзүбүз айтмакчы тартип менен талап менен өздөрүнөн башташ керек да. Ушул көргөн адам ошолорду көрүп чындап эле бул адамдарда бир бизде көрмөйүнчө эч биз мээбизге сиңбейт экен да. Ошолордун ошол өздөрүнүн маска тагынып жүргөнүн, антисептик пайдаланып аткандарын, ушул нерселерди бир чоң, бир жакшы бир нерселерди айтып өтүш керек. Ошо талаптарды катуураак кое алыш керек эле да. Биздикилер андай болбостон эле өзүбүздөн болуп, мына кече премьерибиз кеткенде деле ушул аябай чоң бир ажиотаж болуп кетти деп ойлойм. Ушул ар бири ушу маскасы жок чыгып алышы биздин эң бийик тепкичтеги бийлик өкүлдөрүбүз. Бул ушу элди кандайдыр бир адашууга алып келип атат да. Мен айтайын дегеним ошол. Адамдар өздөрү үлгү болуш керек да. Ошо жетекчилер, Минздравбы, ушу жетекчи органдар адамдарга жөнөкөй жарандарга үлгү боло турган болуп койсо, ошондон кийин талап кылса эл аткарат дейм да. Анан дагы бир айта кетчү жагдай, мисалы ошол өзгөчө абал киргизилген күндөн тарта эле ал өзгөчө абал алынгандан кийин деле ал буйруктар мындай күчүндө калды да, мисалы кеңселерде кантип иштеш керек, азыр эми өзгөчө кырдаал режиминдебиз баардык өлкөлөр. Бирок ошол чыккан буйруктар жерлерде аткарылып атат деп айтууга болобу мисалы? Биринчи күндөрү аткарылып жатты. Өзгөчө абал учурунда. Ооба. Мына супермаркеттерге киребизби, коомдук жайларда сөзсүз антисептик колдонуп, маскасыз кирүүгө мүмкүн эмес деген жазуулар турду да. Биз жада келсе сырттан кирген кардалдар кире албай аттык. Азыркы күндө Эгер бет кап жок болсо, бет кап жок болсо кире албай аттык да. Азыр бет капсыз деле кирип калбадыкпы, кайра элечи. Текшерген эч ким жок. Текшерген эч ким жок. Эгерде талапты жайдын күнү сыртта маскачан жүрүш чындыгында кыйын да. Тез алмашып турабыз, бул турган нерсе. Бирок коомдук жайларга киргенде талап кылыш керек да, бет капсыз кирүүгө мүмкүн эмес деген нерсеничи. Мейли базарда болобу, мына биз кирип жаткан супермаркеттер болобу, медицина тармагы болобу, азыркы күндө талап аткарылбай калды да. Кайра эле кайдыгерлик менен боло берет деген кыргызчылык менен кирип кетип атабыз да. Ошонун арасында эле биз билбеген менен өзүбүз контактта болуп атабыз да. Алар менен байланышта болуп жуктуруп атабыз. Мына ошол талаптар дагы да болсо так аткарылса, булардын алдын алууга болот да. Эми талап дегенге мен өзүмдүн эле үй бүлөмөн айтсам болот экен да. Бизде мисалы үчүн канчалык ошо кырдаал өттү, абал өттү өзгөчө. Ушулардан кийин деле мына өзүнүн үй бүлөгө киргенде кандайдыр бир деңгээлде биз ошол талапты үй бүлөдө сезип атабыз да. Үй бүлөгө киргенде антисептик кирип атканда ушу бутуңан башыңа чейин ушу хлор менен башкалар менен кирип үйгө кирип атабыз. Бирок сыртка чыкканда бири-бирибизге бир башка үй бүлөдөй мамиле кылып коюп атабыз да. Башка адамдай бул эчтеке эмес, андан жукпайчы. Бирок баары эле сизге окшоп үйүнө киргенде дезинфекция кылбайт да өзүнө. Эми көпчүлүк кылып эле атат, мен ошентип эле ойлойм. Үйүнө кылып атышат. Ошону көчөдө, мына коомдук жайда өзүн көрсөтүүгө окшогон бир нерселер пайда болду. Бул маска тагынуу десе аны бир коркоктук сезимге калтырышып, же бир кандай бир туура эмес сезимге калтырышат да. Бул аны эми динибизде деле, кыргызыбызда деле ушул сөз айтылат да. Баардык нерсе бизге аманат берилет. Үй бүлө дагы, мынау берилип аткан ден соолугубуз дагы, жашообуз дагы ошол аманатка эч болбосо кыянат кылбашыбыз керек да. Өзүбүзгө, үй бүлөбүзгө, эли журтубузга. Рахмат. Нуркан айым, сиз ушул коомдук иш-чараларга көп катышып жүрөсүз ар дайым. Азыркы учурда андай жактарга барбай атасызбы же кандай деген жоопту берип атасыз да? Мисалы той топур дейбизби, кандайдыр бир иш-чаралар дейбизби? Өзүңүздү мындай оолак тутуп атасызбы ошондой жайлардан? Көпчүлүк жерде азыр баягы 50 адамга чейин, 30 адамга чейин деген болуп атпайбы? Мына ошол тартипти сактап аткарган иш-чараларды көрүп атабыз. Аралыкты 1,5 метрден алысыраак кылып, учурашканда өбүшпөй учурашып, мына ачык жайларда өтүп аткан марекелерге барып атам. Таза аба, таза суу дегендейчи. Бирок баягы үйдөгү той тамашалардан мен көбүрөөк өзүмдү тартып атам да. Анткени тойго ар тараптан адам келет. Кыргызстандын булуң бурчунан куда сөөктөр 30 болгондо да баягы эле куда,
баягы эле аяш ата ишине дегендей тандалгандар келет. Бирок эч ким кепилдик бере албайт да, алардын арасында ооруган адам же жуктурган адам келди дегенчи. Ошондуктан менин да бала чакам бар, үй бүлөм бар, 80ден ашкан энем бар. Ошолордун коопсуздугун сактоо максатында чоң жоопкерчилик сезем, жүрөгүм тартпайт да. Эштен киргенде неберелерим турат. Азыр Медер айткандай, неберени кармарды да сөзсүз колуңду көпчүлүктөн келгенде сөзсүз баягы колдорду тазалап, спирт менен арчыгып туруп карматып алсак, хлор менен кылбасак дагычы. Мен өзүм биринчи очурда элем, анткени мен көпчүлүк менен учурашам да, көпчүлүк менен жүрөм. Анан биз кыргыздар көнүп калыппыз да, мыйзам канча айткан менен 30-50ден ашып кетип атат да. Андай иш-чаралар тынымсыз болуп атат. 30 жылдык жолугушуулар, мына мектеп окуучуларына тыюу салынды деп айткан менен, анан мен кече Каралма жакта болуп келдим, бүт эле мектеп окуучулары эс алууда. Мына жүрүшөт да көчөдөчү, эч бир тартип сакталбагандык жүрөт. Анан дагы бир жакшы нерсеси, муну көп түшүнүп калды да. Түшүнгөндөр өздөрүн сактайт, алысыраак турганды биз көрүшүп койгонубуз болду, ушул учурашканыбыз депчи. Кол берүү да жок болуп. Түшүнбөгөн жерде дагы деле баягы караңгылык кетип атат да. Ошо караңгылык демекчи, азыркы учурда ошо экөөңүздөр тең социалдык тармактын аябай активдүү катышуучусуларсыздар, жакшы пайдаланасыздар. Бирок ошол социалдык тармактар азыркы учурда ошол саясий стабилдүүлүккө өзүнүн кедергисин тийгизип аткан бир булак катарында дагы мындай роль ойноп атат да, кандайдыр бир деңгээлде. Ал жердеки ошол фейк маалыматтар дейбизби, же болбосо такталбаган маалыматтар дейбизби кетип атат. Анан ушуга эле байланыштуу, мисалы бул ооруну ишенбегиле деген чакырыктар, бизде бул саясий оюн болуп атат деген маалыматтар чыгып атат. Негизи ушундай постторду окуганыңыздарда сиздерде кандай сезим пайда болот? Биз оңолбойт экенбиз да деген бир мындай ой пайда болобу? Бул эмне деген жорук депчи? Эми биринчи же башында сиздер да ишенип аттыңыздарбы, чындап эле бул оору жок экен деп? Жок, биринчи Кудай сактасын, бул оору ушул башталгандан баштап эле бизге ошо туура түшүндүрүп, анан биз эми кичине болсо дагы сабаттуу жоюлган адам катары муну туура эле кабыл алдык да. Ушундай оору бар экен. Аттиң биздин ошол мезгилдеги Минздрав ошол мезгилде биздин президентке мен башым менен жооп берем мындай деп жакшы нерселерди айткан эле болбой калды да. Менин сыртта чыкканда эле дең. Ооба, ошо биринчи чыкканда эле ошол январдан баштап эле биздин коопсуздукту ошол маалдагы министрлик карап, мына биздиге биринчи алып келген бизди ушуну вирус жуктуруучу болуп калган ажыга барган ажыкелерибизди ушуларды бир кандайдыр бир деңгээлде токтотуп койсо эле ушул нерсе жок болчу да. Эми азыр жанагы айтып атканыңыз социалдык сеттердеги нерселер, эми ар бир адам өзүнүн оюн айткан болсо, мен ошол адамдарды колдойт элем да, ошол адам өзүнүн оюн айтты. Себеби биз дагы окуп, карап, ошол эмне деген маани, ошону бир талдап туруп, анан кийин ошого бир же комментарий жазабыз. Бирок кечиресиз, ушул жерде сөзүңүздү бөлдүм. Фейк эместер деле ошентип жазып атпайбы? Бул деген нерсе баягы адамдарды эки анчы ойго алып келип койбойбу? Эки ача ойго. Ошону айтып атпайм. Ошону окуп көргөн адам түшүнүш керек да, кайсынысы кандай маалымат экенин. Себеби бир эле неме кылган адам билет, ошол адамдын деңгээлин, сен аны достукка кошоордо, сен аны менен катал шардамында ким экенин билесиң да. Сен анан туура эмес эле фейк дегенибиз эми аты жөнүн жазбастан ар түрдүү бирок ар бир адамда жоопкерчилик болуш керек да жазып атканда. Инициалдар менен мен айтайын дегеним ошол. Ошо жанагы фейковый деп, ошолорго каршы мыйзам деген жанагы мыйзамды кандайдыр бир деңгээлде жакшы жагы ошол адамдар ачык жүз менен чыгып, элге эртең уят болбой турган болуп, эч болбосо ошо бир туугандары отурат, дос жарлар отурат, ошолордон уялып калат эле да, эгер ошол фейковый маалымат бергендин ордуначы. Бирок азыркы учурда, кечиресиз сөзүңүздү бөлдүм, мына бүгүн Бишкекте хэштег реакция 3 деген аталыштагы митинг өтүп атат. Ушул жогорку кеңештин тарабынан, эки депутаты тарабынан мыйзам долбоору иштелип чыгып, айрым жарандык коомдук активисттер өзүнүн каршы пикирлерин билдиришип, мына бүгүн чыгышты да. Ал жерде мурдакы жогорку кеңештин депутаты, саясатчы Өмүрбек Текебаев дагы барып катышып, бул мыйзамды азыркы президент колдобош керек, кол койбош керек деген өзүнүн пикирин билдирип өттү. Бирок ошол эле учурда биз социалдык тармактарда, интернет булактарында такталбаган маалыматтарды сиз айтмакчы, ооздуктабасак,
Анын бедели чындыгында барып мүмкүн саясий туруктуулукка өзүнүн бөгөтүн коет да, мындайча айтканда. Же мен туура эмес айтып атамбы? Абдан туура. Бирок мына азыр айтып жатпайбызбы биз баягы оору жөнүндө жалган маалыматтар, оору жок деген маалыматтар. Оору жок деген маалыматтар бул кыргызстандыктар эле чыгарган жок да. Бул Россиядан, башка жактардан дагы WhatsApp аркылуу, интернеттин ар бир булактар аркылуу бул деген саясат, вакцинация кетет деген ушундай таркатуулар дагы элди дүрбөлөңгө салып койду да. Туура. Бул бир эле кыргыздар чыгарган жок да. Жада келсе башка өлкөнүн президенттери да бул ооруну кабыл албай койбоду. Биз мына бул мыйзамга баш ийбейбиз, биз бул ооруну баш ийбейбиз дегендейчи. Чындыгында жөнөкөй гана сасык тумоо деле эгерде адам сактанбаса, ошол учурда тиешелүү нерсени кылбаса, бул жугуштуу да. Учурунда дарыланбаса өтүп кетет деген баягы нерселердин баардыгы биздин каныбызга сиңип калган да. Орунду жашасаң өлүм ашкере кылат деп. Ал эми мына азыркы учурда мына фейктер деп атабыз. Фейктер чындыгында сүрөттөрүн коюп алып, кайдагы сөздөр жазгандар көп, элди бөлүп жаргандар көп. Кээде социалдык тармактарда чыгат го. Мына өзбек жигит кыргызды уруп коюптур деп улуттар аралык ынтымакты бузгусу келет. Бирок ошонун арасында да акылдуулар жазат да. Буга ишенбегиле, бул мындай нерсе жок деп. Же болбосо ошо өзбек улутундагы аттуу баштуу чыгат. Биз кыргыз менен бир тууганбыз деп оңдоого аракет кылгандар бар да. Сөз эркиндиги керек. Бирок сөз эркиндиги деп эле сүйлөй бер эмес, сөздүн жоопкерчилигин ала билүү да керек да. Ар бир оозуңан чыккан сөз атылган ок да, өзүңө да кайтат. Мына ошол сөз эркиндиги деп эле кайдагы бир болбогон маалыматтарды таратып, элдердин арасындагы өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн пиар кылып аткандар бар. Саясий оюндар башталды, шайлоо деген. Мына ошондой упай топтоо кетип атат. Эл кайсы адамга бийлик каршы болсо, эл ошол адамды коргой турган дагы нерсеге айланып калган да. Жок, бул бийлик буга каршы болуп атат, биз коргошубуз керек экен деп, аң сезимге сиңип калган нерсе бар. Анын жасаганы туурабы, туура эмеспи, ал талкуу жок. Мына ошон үчүн азыркы мыйзам бир жагынан карасаң жакшы. Бирок бизде ошол мыйзамды аткарууга толук шарт барбы? Маселе ошондо да. Бул долбоор боюнча, мыйзам долбоору боюнча сиздин оюңуз кандай реакция кылдыңыз? Мен биринчи уктуңуз анан? Укканда эле мен туура карадым биринчи көз караш мененчи. Себеби фейковый маалымат деген чындап жатып бүттү. Ал кимдин, кандай адамдын эмес, өзүнүн оюна эле туура келген болсо, переслать этип бири-бирине жөнөтүп кое бериш, бул адамдардын бир өздөрүнүн алсыздыгына алып келди да. Мына бүгүнкү өткөн митинг боюнча хэштег жанагы мен таң калганым, бул жерде жанагы модератор деп коебуз, мурда биз дагы ушундай нерселерди уюштуруп жүргөнбүз. Бийликтин туура эмес иш аракеттерин сындап жүргөнбүз, саясий жактарыны, башка бир социалдык жактарын сындап жүргөнбүз. Азыр ошол нерсе жок болуп калат экен да. Менин таң калганым, мына бүгүн ошол жерге колдоп, ошол хэштегти Өмүрбек Чиркешевич барды. Бирок ошол жердеги кээ бир ошол уюштуруучулар десем деле болот, анын келгенин жактырган жок да. Бул популизм, бул атайын келип өзү неме. Мына карасаңыздар, бул жерде эле ошо эл өзү эмнени уюштуруп аткандарын өздөрү билишпейт. Ал жерге ким барып алсын, ошолордун ою менен туура келип аткандан кийин алардын оюн угуш керек болчу, уюштургандар. Мен ошондон кийин азыркы көп эле өткөзүлүп аткан митингдердин себептерин ошо кээде түшүнбөй каласың да. Өздөрү уюштуруп атып, ошонун мааниси эмне экенин түшүнбөйт. Жалаң гана биздин адам сүйлөсө, башка адамдарга сөз жок деген гана ошо модераторлордун кандайдыр бир туура эмес алып кетип атат. Мисалы, бирөөнүн беделине шек келтирүүгө маалыматтар, фейк маалыматтар дейбизби? Иши кылса, азыр ал долбоордо айтылып атат. Эгерде маалыматың так болсо, өзүңдүн атыңан чыгып айта бер, эгерде ошого жоопкерчиликти алсаң депчи. Анан бирөөнүн атынан же болбосо сиз айтмакчы, бирөөнүн постун бөлүшүп, анан жоопкерчиликтен качууга бөгөт коюлат деген нерселер болуп атат да. Мен ойлойм, бул туура эле нерсе го депчи. Эң жаманы бул WhatsApp болуп атат да. WhatsApp'та тараган маалымат ушунчалык шамалдан да тез тарайт да. Анткени бири-бирине жетип аткан нерсе, мындай айтканда, үнүн жазып туруп жөнөтүп, видеого тартып туруп жөнөтүү. Муну WhatsApp'ты чындыгында көзөмөлгө алыш кыйын экен да. Ал эми Facebook баракчасы бул баягы интернеттин булагы болгон үчүн ким сүйлөп атат, ким эмне жазып атат, кандай пикир айтып атат, кимдин көз карашы кандай экени талдоо мүмкүнчүлүк бар. Ал эми карапайым элдин 90% WhatsApp менен колдонуп атат да. Мына ошол маалымат WhatsApp'тан кетип атат. Силер деген коронавирус жок, бул ооруга ишенбегиле, үйүңөргө келип чакырса барбагыла, вакцинация кылам десе тескери тургула. Мунун баардыгы алдын ала ошол жактан кетет да.
мына бизе ошол WhatsApp тармагындагы көзөмөлгө алыш керек. Эгерде чындап күрөшүүнү кааласа фейктер да. менен. Мына ошол ал эми бизде сөз эркиндиги да кысымга алынып калабы деген коркунуч болгон үчүн кээ бир массалык маалымат каражаттары, кээ бир депутаттар мына ошого каршы болуп атканы. А эгерде ошо жазылган бойдон иштейби же баягынтип мындайча айтканда бурмаланып кетеби деген коркунуч бар да. Бизде Кыргызстанда мыйзам жазыла берет да. Эң өкүнүчтүүсү мыйзам иштебейт да. Кээ бир баягы мыйзамдарды карасаң өкүнөсүң да. Баягы тоодой болуп элди тоногондор, коррупционерлер дейбизби? Көз алдыңда көрүнүп турган алар эркин жашоодо тоо курдагандары бар капаста да. Кээ бир мыйзамдар жалаң эле карапайым эл үчүн жазылгандай. Иргелип калгандай да. Ошол сыяктуу эле сөз эркиндиги деп мына азыркы чыккан мыйзам деле дагы эле кандайдыр бир чындыкты айтып аткандарга, чыркырап аткандарга, мына бийликтин коррупционерге каршы сүйлөп аткандарга колдонуп кала турган тузак болобу деген коркунуч да бар да. Бирок негизинен алганда мындай колдой турган эле мыйзам. Бирок канчалык деңгээлде техникалык жактан ишке ашыра алат ошонучу. Көзөмөлгө ала алабы? Интернет майдан абдан чоң да. Бирок азыр эгерде ошол мыйзамды дагы эгерде колдобосок, аны ишке ашпай турган болсо, биз дагы канчага чейин ошол саясий стабилдүүлүктү кармай алабыз? Ушул темпте кете турган болсок эгерде. Ошол интернет айдыңында. Саясатта дегеле баягы биз айтып атпайбызбы, саясий туруктуулук абдан керек. Мамлекеттин өнүгүшү үчүн, улуттар аралык ынтымакты сактоо үчүн, дегеле келечек үчүн да. Биз азыркы учурда бул айтылып жаткан нерселерди кандайдыр бир деңгээлде баары көзөмөлгө алынуу керек. Сөзсүз көзөмөлгө алынуу керек да. Ансыз бул нерсе күчөп кетиши мүмкүн. Эң жаманы азыр мына бизде шайлоо келип атпайбы? Шайлоодо бири-бирин каралоо. Биз дайыма көрүп жүрөбүз. Ушул заманыбыздын тынччылыгын көрө албагандар бар да. Үчүнчү күчтөрчү. Эки жолку инкылапта биз ушул маалымат жактан уттуруп койбодукпу? Эми сөз эркиндиги, демократия деп эле батыштын деле, башканын деле терс жактарын өзүбүзгө алып келип алып эле өзүбүзгө өзүбүз бычак ура берген бул жакшы көрүнүшпү негизи? Анда качан өнүгөбүз биз? Биз биринчи очередь, биринчи кезекте мен ошону айтмакчымын да. Биз ар бир жаран Кыргызстандын жараны, ал кыргызбы, көп улуттуу турган Кыргыз мамлекетине кыргыз жарандары биринчи өзүбүздүн намысты ойлошубуз керек. Намыс деген бул бардыгынан жогору турат да. Мамлекет деген бул бардыгынан жогору турат. Мен өзүмдүн амбициямды ойлоп, өзүбүздүн кана кызыкчылыкты ойлогон болсок, анда биз мамлекетчил инсан боло албайбыз. Мына ушул эле коңшу мамлекеттерге, мына биздин ошол эле Facebook баракчасына, Instagramга кирген болсоң, коңшу мамлекеттердин президенттерин аябай мактагандарды көрүп туруп, мен ичим ачышат да. Аларга сөз деле айткым келбейт, чындапчы. Мен деле өтө акылдуу деп ойлошуп, ар түрдүү нерсени жазышы мүмкүн адамдар. Бирок мен мынтип айтат элем да, биринчи өзүңдү өзүң сыйлай албасаң, өзгө сени сыйлабайт. Туура. Менин айтайын деген арманым ошол. Мына кече президентибиз өзүнүн бир немеси менен ошол кече парадка баратып, ушул коопсуздугуна байланыштуу бүт ошол дүйнөнүн ошол жерде келген ар түрдүү лидерлердин алдында уят болуп калбайын деп кирбей басып кетти, кайра келди. Бул ошол эле Кремлдин өзүнүн ыраазычылыгын алды. Бирок өзүбүздүн эле ошол фейк эмес эле өзүбүздүн эле бир туугандарыбыз, ошону менен кээ бир саясатчыларыбыз ошондон дагы саясат жасашып, биз дүйнөгө уят болдук дейт. Эмне үчүн дүйнөгө уят болобуз? Эң гыжырды кайнаткан жери ушул. Биздин ушу жүрөктү ооруткан жери дагы ошол болуп атат да. Биз ошону менен сыймыктанат. Биздин адамыбыз ушундай кылды деп бир жакшы жагын көрсөтпөстөн, ошол жердеги башка президенттерди мактап, өзүбүздүн президент ушуну кыла албады, колунан келбеди деген туура эмес маалыматтарды. Ал деген ошончо адамдын коопсуздугун ойлоп атпайбы? Бир өзүнө ойлогондо ар түрдүү жол менен ал жерден таап, маска таап катышса болмок. Бирок ошол коопчулуктун, ошол эле көпчүлүктүн коопсуздугун ойлогонуна байланыштуу мен президентибизге ыраазы болмокмун. Ошол эле саясатта деле биздин саясатчыларыбыз ошону дагы бурмалашып, бизди уят кылды, дүйнөгө уят болдук дейт. Дүйнөгө эмне үчүн уят болобуз? Биз ошондой коронавирустан сактанганыбыз үчүн уят болобуз. Көрдүңүзбү, азыр бул багытта сиз дагы өзүңүздүн оюңузду айтып кетесиз. Мен азыр сөз келгенде айтып коеюн. Мына көрдүңүзбү, азыр эле чындыгында бизге ошол мыйзам керек экендигин далилдеп атат да. Бизге турмуш далилдеп атат ошол нерсени, же жалган айтып атам. Тагыраак айтканда, мына ушунчалык биздин ушул өзүбүздүн мамлекет жетекчилерини, өзүбүздүн ушул бийлик башындагыларды жамандап, анан коңшу мамлекеттердин
бийлик өкүлдөрүнүн мактап аткан адамдарга айтат элем да, алар дагы ушундай бизге окшогон демократияларда жок. Биз ошолор менен катташып, ошолор менен мамиле кылган катар адам айтабыз. Алар өздөрүнүн оюну айта албаган адамдар аларда. Алар бийликти гана мактаган жагы көрүнөт, нар жагы көрүнбөйт. Алар медалдын бир жагын гана көрсөтөт. А бизде демократиянын ошол туу чокусу болгон Европа, туу чокусу болгон Америкадан өтүп кетпедик Кыргызстан. Биз бул жерде ата балага, эне кызга карабай эле бири-бирибиздин ушул төшөгүбүздөн бери кирип кеттик. Бири-бирибиздин кылган ушу деңгээлибиз ушунчалык төмөнгө түшүп кетти. Ар бир кылып аткан нерселерди ошол жанагы маалыматтарды деле карасаң эле, ачып эле окусаң Facebook'та деле ушул эң неме кылган жери тез көр, өлтүрүп кетти, тез көр, эрге тийип кетти, жакында жатып алат экен, туруп алат экен деген эле маалыматтарды карап отуруп калдык да. Ал жерде бир жакшы мына кечеги маалыматтарды эмне үчүн ушул өзүнүн Facebook колдонуучулар көп жарыялашпайт. Мына чоң ишкана ачылып атат, электромобильный ушул машина, буларды эмнеге айтышпайт. Чоң индустриальный ишканалар ачылып атат. Буларды эмнеге айтышпайт? Себеби алардын кереги жок. Алар себеби ошол блогерлер, ошо жанагы фейктер дейбизби, же ошол бир өзүнүн кызыкчылыгын колдогон адамдар, өзүнүн ошол нерсеси көп окулуп, көп жанагы лайкылдашып, лайк басылса гана ошолордун иштери жүрүшүп, ошолор 100 миңдеген сом пайда таап атышат. Алардын 100 миңдеген сом жеке өзүнө түшкөнү менен мамлекеттин кызыкчылыгына чоң доолорду келтирип атат. Бизде ошо стабилдүүлүк болуш үчүн кээде ошондой каттык жолго да барышка туура келет. Биз буга жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү, канчалык деңгээлде болбосун, биз кээде бийлик менен байлыкты, мындай мамлекетти сактап калыш үчүн, бийлик менен байлыкты эмес, мамлекеттин кызыкчылыгын коргош үчүн ушундай нерселерди кылышка туура келет. Эң туура сөздө, мисалы мен Казакстанда же Өзбекстанда же Тажикстанда, Түркмөнстанда мындай сөз эркиндиги үчүн деп эле 2 күндүн биринде эле мындай ак үйдүн алдына чыкканын көрбөйсүң да адамдардынчы. Мисалы өнөр адамдары менен кошумча сиз дагы башка чет мамлекеттерде көп жүрөсүз да мындай. Бул багытта чындыгында биз мындай аша чаап кеттикпи? Эмнеси болсо эле байрагыбызды көтөрүп эле ак үйдүн алдына бара калабыз го. Мына чындыгында эле бизде сөз эркиндиги деп элечи баягы оюна келген сөздү айтып, көбүрөөк баягы бийликке асылмай, жаман жагын көрсөтмөө нерсе көбөйүп кетти да. Башка мамлекеттерге барганда президенттин мактап атканын көрөбүз. Эч бир жаман жактан укпайбыз. Жада келсе мына Өзбекстанга барсак дагы бийлик жөнүндө эч ким сүйлөшпөйт. Өнөр адамдардын саясатка аралашканга жолу жок деп. Мындайча айтканда алар жакшы сөздү айтат да. Биз эки элдин элчисибиз. Эсиңизде калган бир окуялар барбы ошол барганда? Албетте бар. Андижанга барып, биз жакшы сүйлөшүп отуруп, Каримов жөнүндө, Акаев жөнүндө сүйлөп калганда, Акаевдин учурунда да. Сүйлөп атканда бизге эскертишти. Урматтуу коноктор, биз сиздерди сыйлайбыз. Демек Акаевдин мезгилинде сөз эркиндиги бизде бар экен эле да? Бар болчу да. Акаевдин учурунда сөз эркиндиги абдан күчөп турган кез болчу. Оозубузга жакшы сөздөрдү ошол 2005-жылкы революцияда сүйлөп отуруп алганбыз да. Туура. Эч кандай неме болбойт. Сөз жериң сатылып атат, элиң сатылып атат, пейлиң бузулуп атат, балдарың чыныгы революция болгон. Чыныгы революция. Себеби Россияга барган кыргыздар кул болуп аткан. Таможняда тосулуп аткан. Кыздарыбыз ушундай кордук көрүп аткан заман эле да. Биз ошондо сүйлөгөндө айтышты да, силердин Сураныч Дубалдын дагы кулагы бар. Азыр бул жерге канча Кыргызстандан же башка жактан адам келип отурган. Силер автобуста кетип аткансыздар. Адамдардын бул жерде бардын тизмеси бар депчи. Бир айтты, токтоп отук, экинчи жолу айтканда шофер машинаны токтотту да айтты, түшкүлө деди. Мен жашагым келет деп. Мен силердин 5-10 сомуңар үчүн эмес, мен ушул жерде үй бүлө менен жашагым келет деп. Мына булар канчалык деңгээлде коркуу эмес, ошо өзүнө кереги жок нерсеге аралашпоо. Ошол саясатка тиш өтпөйбү? Ал жөнүндө сүйлөбөш. Канча зыярат кылып барып аттык. Акын жазуучулар менен отурганда башка улуттун акын жазуучуларында момундай бийликти каралап аткан, жаман нерсени жазып аткан нерсени көп окубайт да. Адамдарды жакшылыкка үндөп аткан, ийгиликке үндөп аткан, заман жакшы, момундай падышалар жакшы дегендей дагы саптар көп да. Бирок чындыгында жакшы жаман сөзгө Кудай момин дейт да. Акын жазуучулар мен ойлойм элге дем бериш керек, күч бериш керек, чындыкты чыркыратып айтыш керек, адамдардын жүрөгүнө жеткириш керек да. Ал жерде тур, күрөш, же болбосо мушташ деген үндө акын жазуучулардын, өнөр адамдардын немесине кирбеш керек. Бул провокация болуп калат да, мындай алгандачы адамдарды
бир эки элдин ынтымагын бузганга, тынчтыкты бузганга үндөө болуп калат. Мамлекетибиз стабилдүү болуп өнүгүү жолуна түшсүн десе, ошо бийлик башында турган ажабыздын саясатын колдошубуз керек. Ошонун тегерегине биригишибиз керек. Анын кадыр баркын көтөрүү, Кыргызстандын кадыр баркын көтөрүү деп түшүнүш керек. Ошого ишеним бердикпи? 5 жылбы, 6 жылбы, бир күнбү? Мына ошонун мыйзамына баш ийиш керек. Мыйзам иштеш керек. Карапайым элге дагы, коррупционерге дагы, бийликтин азыр биз айткан 7-чи кабатына да иштеш керек. Бардыгына күн бирдей тийиш керек да. Биздеги эң бир чоң баягы жамандык бул баягы бийлик мыйзам иштебей атат. Анан эл мыйзамды сезбей атат. Сөз жоопкерчилигин сезбейт. Мыйзамды иштеп чыккандар, ошол долбоор жазгандар өзү мыйзамды сактап атса анан эл ошого ишенбейт да. Ошол жерде 120 депутатыбыз отурат да. 120 депутатыбыз келише албай атат бири-бири мененчи. Мына партиялык система деп 120 депутатыбызды 5-6 партияга бөлүнүп алышып, ошол жерде депутаттар өздөрү келише албай аткандан кийин анан 6 миллион элди кантип келиштиребиз билбейм. Ошон үчүн ар бир адам өзүн ойдош керек. Ошол берилген аманатты, чындыкты, мына ушул нерсени мисалы үчүн мен уялган дагы бир нерсем, Кыргызстан дүйнө жүзүндөгү, мен ушинтип айтат элем да, демократиянын аралчасынын эң башкысы болуп калса жаңылышпайм да. Себеби 8-март АКШдан да өтүп кеттик. Себеби АКШдан, Великобританиядан, Германиядагы жанагы элдер кечирип коер, жанагы гейлер, трансвесттер, ушулардын баардыгы келип алып бизди өткөзүп атышпайбы? Баардык иш-чараларына. Кыргызстанда өткөрүп атышат. Себеби бизди ошондой бир кандайдыр бир өзүбүздүн менталитетти бузганга алып баратышат. Ар бир элдин, улуттун өзүнүн менталитети болот. Бизде андай болгон эмес, болбойт дагы. Ошондуктан кээ бир ушул депутаттарыбыз өзүнүн гана ушу немесин, аброюн ошол чет өлкөлүк нерселер менен көтөрөм деген болсо жаңылышып калат да. Себеби биздин өзүбүздүн кандайдыр бир жерде Кыргыздын өзүнүн менталитети бар. Биз ошону сакташыбыз керек. Демократиянын дагы жакшы жагын алышыбыз керек. Жаман жактарын эмес. Демократия бул чыныгы Кыргызда болгон ушул убакка чейинчи биздин улууну уккан, кичүүнү ызаттаган ушундай нерсе ол биздин ата бабалардан көрө албастыкта келатат да. Көрө албастык дагы эле ошо биздин каныбыздан баштап келатат, бирок акыркы мезгилде муну күчөп кетти. Ушул эмне десек, муну телефондордун, интернеттин пайда болгонунан баштап бизде ушул нерсе аябай чоң нерсеге айланды да. Демек ага бөгөт коюш керек да. Буга ошон үчүн айтмакмын мен. Негизи кандайдыр бир деңгээлде бөгөт коюу керек. Бул элге керек. Бул жамандык алып барбайт. Алып барышы мүмкүн кандайдыр бир деңгээлде ошол саясатчылар кара кылат. Аны делечи. Аны деле жөнөкөй адам кылбайт. Эми тартипти катуураак тартип коюу бул жакшы эле өнүгүүнүн жолуна түшөт болуш керек. Жолусу соцсетте отуруп, диванда отуруп алып жазып аткан адам бизди бөлүнүүгө алып барбайт. Бизди именно ошонун атынан жамынып алып туруп биздин саясатчылар мына көрдүңөрбү деп туруп кайра ошолор бузутат бизди. Туура. Биздин саясатчыларыбыздын аң сезими өтө төмөнгө түшүп кетти. А элибиздин аң сезими Кудай кааласа али бизди көп жакшы жактарга жетелей турган биздин өзүбүздүн ушундай адамдарыбыз чыгат. Жаштар демекчи ошол учурда жаштар арасында биримдикти, ырашкерликти, мекенчилдикти жайылткан туруктуу бир саясат байкалабы жаштардын арасында, кантип ойлойсуз? Жаштардын арасында агым көп да. Мына азыр айтып аткан гей деп атабыз, башка деп атабыз, батыштын агымына агып кеткендер көп. Диний агымга агып жатканда биздин жаштар болуп атат. Чүмкөнүп аткан кыздарыбыз, сакал мурутун өстүргөн балдарыбыз дегендейчи, мына улутка туура келбеген баягы бизге жат көрүнүштөрдү алып келип атканда жаштар да. Албетте баягы үмүтсүз шайтан дейт. Бирок өсүп келаткан жаштарыбыз көп да. Саясий аң сезими, ишкерлик боюнча сыртта жүрүп алып келген тажрыйбасын Кыргызстанга колдонсо болот деп Кыргызстандын мүмкүнчүлүгүн көрө билген жаштарыбыз көп да. Чындыгында Кыргызстан бул бейиштин төрү. Биздин сууларыбыз мүрөктүн суусу. Агып аткан ал эми кумубуз менен ылайыбызда алтын күмүш аралашып жатат. Мөңгүлөрүбүз эле канчалаган казына, токоюбуздун байлыгы. Мына ошонун баарын көрө билип, колдоно билип, бир жакшы бир идея менен жүргөн жаштар көп да. Кечээки эле могу бизде пандемия болгон учурда эл кыйналганда эң көп жардам берген жаштар болду да. Сыртта жүргөн жаштар менен элим барсыңарбы деп кайрымдуулук фонддордо. Мен өзүмдүн тегерегимде эле балам баш болгон жаштарды көргөндө кубанып аттым. Демек булардын жүрөгүндө тазалык бар экен, ыйман бар экен, коркуу бар экен деп. Анан кубандырган нерсе биздин азыркы жаштар ичкиликтен алыс да. Бул да биздин таза муундун өсүп келатканы кубандырат.
Эң жакшы. жакшы ниет менен балдарды багып атабыз, үмүтүбүз чоң да. Бирок ошол бизди коркуткан нерсе ушу балдарыбызга өзүбүздүн Кыргызстаныбызды, алакандай болгон Кыргызстаныбыздын тынчтыгын сактап, бүтүмдүгүн сактап, Бере алабызбы? жерибизди, элибизди бүлдүрбөй, бөлдүрбөй, башкаларга талатпай, ушул чек арабызды сактап, көздүн карегиндей аманатты тапшырсак, бул эртең биздин өзүбүздүн дөөлөттүк арылыгыбыздын төрүн ээлегенге мүмкүнчүлүк түзөбүз да. Мээнеттин кайтканы ушу балдардын жакшылык көр деп. Ошол муундун алдында, урпактарыбыздын алдында биз жүзүбүз жарык болсо экен деп ар бир саясатчы болобу, эл башчы болобу ушуну чоң жоопкерчилик менен алса, канчалык бул заманыбыздын өнүгүшүнө жакшы салым кошмок да. Азыркы учурда Медер мырза, мына көпчүлүк акыркы мезгилдери саясатчыларда бир модага айланып калды да бир нерсечи. Бул деген качандыр бир учурдагы пайда болгон маселелерди топтоп алып келип, мисалы бүгүн же кече чыккандай мамиле жасоодо, бирок ошол эле саясатчылар ошол маселе болгон учурда бийлик төбөлдөрү болуп турган. Ооба. Эми анчалык деңгээлде текеберчиликтин кереги жок болсо керек, эгерде өзү эли жерин ойлогон саясатчы ошол жолго барбайт болуш керек эле. Мен мына ушул убакка келип туруп бийлик төбөлдөрүн көп мактаган эмесмин да. Аны билебиз. Азыр мен ушуну мактагым келет. Себеби эмнеде? Себеби биздин эгемендүүлүктөн эле бери айтканда 30 жыл. Андан аркы жылдарын айтпай эле коеюн. Ошондон берки үйүлгөн бардык мусорду азыркы президент тазалап чыгарышка туура келип атат да. Ушул адамдын пешенесине келди. Себеби ушул иштеп жатканы билинди. Мурдагы президенттерден деле болгон, иштеген ар бир нерсенин өзүнүн тарыхый жолдору бар басып өткөн. Ар бирин бир жаман деп айттым го, инсандарды айтыш туура эмес. Президенттерибиздин ар биринин өзүнүн деңгээлине жараша. Бирок азыркы президентке чек ара маселеси, мына апааттын туура келиши, саясий мына немелердин, демократиянын деле ушу туу чокусуна азыркы ушундай болуп калышы азыркы президентибиздин пешенесине туура келип отурат. Эми биз жардам бербесек, анда ким? Биз ушундай нерсени коюшубуз керек да. Сен эмне кылып берип атасың деп эле мамлекеттин башчысын же болбосо мамлекеттик органдарды, мамлекеттик айрым саясатчылар ошентип эле ишканаларды басып албастан элге ошондой ой калтырып Жок, ошону айтмакчымын. Бул адамдар дагы ойлонуш керек эле. Мен эмне кылганмын ошол маалда? Мен ким болуп турдум эле? Көпчүлүк ошо министр болгон, вице болгон, спикер болгон. Ошону айтабыз да. Ошол адамдардын ошол маалда кол коюлган жерлери бар деп атат. Аны айтсаң эле бизде ушул эки тарап болуп калды да. Биз жанагы уруучулдуктан, колотчулдуктан чыга албай эле, даже уруучулук, ушу кыргыз деген, эч болбосо Кыргызстаным дегенге жетише албай атабыз да. Бул меники деп эстен, биздики деген гана нерсе менен жашап калдык да. Ошон үчүн мамлекетти ойлогон болсо, биздин ушул саясатчы агаларыбыз, досторубуз дагы колунан келген жардамын аябастан, мурдагы бөлүп өткөн нерсеге унутуп, өздөрүнүн ошол ич тардыгыны, башкасын ошо элге зарын ушул мамлекеттин бүлүнүшүнө чачпастан, кайра ошого курашка, ушул мамлекетти түптөшкө жардам беришип, бийликке келбесе деле ошол бийликке эми обязательно эле бул бийлик дегенди мен мындай түшүндүм да. Бирок азыркы учурда саясатчылар ошентип калды, бийликке келбесе, мисалы айрымдар, бийлик алар үчүн жаман. Мен көп эле достор бар, агаларыбыз бар, бийлиги жок эле көп элге жакшылык кылып, кызматын кылып келатышат да. Бизде мына саясат деген нерсе туура эмес нерсеге кетип калат экен. Саясатка аралашкандан кийин адам кандайдыр бир ошол жерге отуруп, ошол жетектеген адамдар гана, ошонун айланасы чөйрөсүндөгүлөр гана ошол мамлекетти башкарып отурат деген. Мен андай кошулуп айтып элем да. Бийлик деген бул аманат. Элдин ошол өсүшү, ошонун келечеги ошол бийликте отурган адамдын колунда. Ал анын үчүн бул болбосо башка дүйнөдө жооп берет. Ошондуктан мурдагы кылган иштерин, ошол кетирген каталарını алып келип туруп, азыр мына ошо именно ошо социалдык сеттер аркылуу коюп, биз мындай туура эмес катаны кетирген экенбиз. Азыр ошону мынандыгындай кылгансак, биз жакшы жакка келет деп туруп ачык уялбастан коюп, себеби бул баары бир тарых. Колдорунан келет деп ойлойсузбу? Келиш керек. Жөнөкөй адамдар. Эми керек, бирок барбайт да. Барат. Болбосо ушинтип мына биз ушундай ар жерден ушун топтолуп отуруп, бул нерсе аларды бардырат. Айтканыңыз келсе. Биздеги эң чоң эркин микрофон сиздерге. Эми ушунчалык эл менен алтын көпүрөдөй болуп шарт түзүп берип аткан силерге рахмат. Элге тилегеним биринчиден ден соолугуңуз чың болсун. Бул табигаттын бөөдө кырсыгынан, ызычуудан тажы кийип келген аты жаман илдеттен элибиз сак болсун, аман болсун. Ар бири өзүн жана жакындарын сактасын. Жергебизде тынчтык болсун. Биз эки жолку инкылапта билебиз. Элибиз экономикалык жактан, башка жактан канча аркага кетти.
ушу улуттар аралык ынтымагы чыңдалып 80ден ашык улуттун өкүлү жашайт. Бир түндүктүн алдында коломтук отту жагып, Кыргызстандын желегин желбиретип, мамлекетибизди өркүндөтүп, өстүрүп, эл башы менен элдин ортосунда биримдик болуп, чоң ийгиликтерге жетели деген тилек бар. Жалпы элиме аманчылык тилейм, жакшылык тилейм. Ушул саясатчылар болобу, бийлик ээлери болобу, элди курал катары колдонбой, өздөрүнүн кызыкчылыгын мамлекеттен жогору койбой, атуулдук сезими ойгонуп, чыныгы татыктуу мырзаларга оомат келсе экен деп эне катары, кыргыздын кызы катары тилейм. Анткени биз кыргыздын чыган мырзаларын бел тутабыз, ишенебиз. Биз жакшы ниет менен бала багабыз. Үйдүн куту болуп, жакшы тилектер ушул жалпы элибизде бир үй бүлөдөй болгон ынтымак, биримдик, жакшылык коштосун деп тилейм. Рахмат сизге. Медер мырза, сизде микрофон. Мамлекети жок. Мен эки улутту билем, мен өзүмүн. Уйгур улуту менен мына курттор. Мамлекет жок. 50-60 миллион калкы бар. Бирок ушул мамлекети өстүрүүнү эже айтмакчы, 80 улуттан ашкан улуту менен Кыргызстан деген мамлекетти өстүрүп, ушуну жок кылдырбастан, чачпастан алып калуу бул биздин колубуздан келет да. Биз деген сөз ушул ар бир ошо пост жазып атканы дагы, окуп атканы дагы, саясатта жүргөн дагы, Россияда дагы жүргөн. Биздин мамлекетчил болмоюнча, биз эгер бир партиянын, бир же адамдын артынан кууп жүрө берген болсок, биз мамлекетибизди жок кылып алуу коркунучу турат. Бизге кызыккандар аябай көп. Орусия болобу, Европа болобу, Америка болобу, ким болбосун өзүнүн кызыкчылыгы болмоюнча бизге жардам бербейт. Ошондуктан мен айтат элем, ошо 6 миллион калктуу биздин Кыргызстаныбыздын элине өзүбүздүн мамлекетти ойлосок, колдоп алсак, ушуну өркүндөтүп, өстүрсөк, ошого окшогон чоң мамлекеттер, мамлекеттин чоң чилеси болбойт. Биз дагы ошондой эле, Америкада эле, Россияда, Кытайда эле чоң мамлекетпиз. Мына Кытайды өзүбүз көрдүк, пандемияны тартип менен жеңди. Мен дагы ушу элиме айтмакмын. Тартипке көнсөк, талаптарды аткарсак, өзүбүздүн үйүбүздү, өзүбүздүн мамлекетибизди өзүбүз сактап кала алабыз. Рахмат баарыңыздарга, тынч бололу. Сиздерге дагы терең ыраазычылык, келип маек куруп бергениңиздер үчүн албетте ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалап кетебиз. Аман болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Эскерте кетсек, бүгүнкү биздин маанилүү маегибиздин коноктору коомдук ишмер Медер Үсенов, акын жазуучу, коомдук ишмер, Жалал Абад облустук жазуучулар союзунун төрайымы Нуркан Койчуманова эжекелерибиз болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстандын кең келечеги ар бирибиздин колубузда. Андыктан мына ушул бейиштей болгон мамлекетибизди асырап абайлоо ар бирибиздин түздөн түз инсандык парзыбыз экенин унутпасак, эң башкысы жүрөгүбүздөгү ыйманга кулак төшөп, жана ошондой эле чечим кабыл алууда мына ушул ыймандуу жүрөгүбүз менен гана чечим кабыл алалы. Ар дайым амандыкта жүз көрүшөлү, саламатта туруңуздар.